Абакка түшкөн адам бир гана эркиндигинен ажырабастан, үй бүлөсүнөн, жумушунан, байланыштарынан кол жуйт, кылмыш дүйнөсүнө аралашып кетет. Ал эми коомчулук аларды түрмөдөн чыккан адам катары кабыл ала баштайт. Мындан улам жаза мөөнөтүн өтөп чыккандардын укук коргоо органдарына мамлекетке болгон мамилеси жана пикири начарлайт. Өлкөдө кылмыштуулуктун өсүп жатканынын себеби дал ушунда дешет адистер. Мындан улам өлкөгө пробация институтун киргизүү сунушталып жатат. Целями пробации являются: пробациянын максаты абакталардын оңолуп кетишине жана элге аралашуусуна шарт түзүү, коомдун жана мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу, түрмөдөн чыккандардын кайрадан башка кылмыштарга баруусун алдын алуу. 2013 жылы адистер бул боюнча иликтөө жүргүзүп көрүшкөн. Абактан чыккан адамдарды социалдык турак-жай менен камсыз кылып, алар менен психологдор иштеген. Ошондой эле медициналык жардамдарды көрсөтүшкөн. Ушундай аракеттерден кийин 600 адамдын болгону 12си кайрадан кылмышка барып абакка түшкөн. Ал эми калгандары кадимки турмушка аралашып кеткен. Бул жакшы көрсөткүч дешет жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү. Бирок биздин өлкөдө бул үчүн атайын шарттар каралган эмес. В идеале, конечно, это должен быть социально-правовой. Идеалында бул социалдык укуктук институт болууга тийиш эле. Буга байланыштуу ал жаза аткаруу кызматынан өзүнчө бөлүнүүгө тийиш. Бирок бүгүнкү күндө шарттуу эркинен ажыратылгандарды көзөмөлдөө милдети жаза аткаруу инспекциясына жүктөлгөн. Мындан улам дал ушул инспекциянын базасында пробация кызматы түзүлөт. Бул институт бир гана абактан чыккандарга көмөк көрсөтпөстөн соттук өкүм чыга электерге да колдонулушу мүмкүн. Соттолуп жаткан адамдын буга чейинки социалдык абалын, чөйрөсүн жана адаттарын иликтеп көрүп, эгер коомго коркунуч келтирбей турган болсо, абактан тышкары жаза чектөө жагы да каралган. Ошондой эле абактан чыккандан кийин жоголгон документтерин калыбына келтирүү боюнча иштеген адистер да болот. Алдын ала эсептөөлөр боюнча пробация институтун түзүү үчүн 350 миллион сом керектелет. Ошондой эле социалдык кызматкерлерди жана психологдорду кызматка алуу зарылдыгы турат. Бул үчүн кошумча 242 штат бирдиги түзүлүүсү шарт. Бул закон менен жакшы ойду коюп атабыз, бийик максатты ушундай кылсак да. Бирок түрмөдөн чыккандарды азыр ушул мыйзам эле эртең бир чечүүнөн эч кадамдарын айта алган жоксуз да. Бүгүнкү күндө нормальный адамдарга биз детский пособие бере албай, аларды интернатта төлөй албай жатабыз. Кандай болот ошонун кадамы реалдуу? Бирок айтылган сын пикирлерге карабай, бул сунуш тармактык комитеттин мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен колдоо тапты. Мээрим Ташыбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.